Жасы кийимчи, Жамалидинов Нурислам, Ош. Demek Kilemsindagi balvanlardan tanıştırалы Nurислам Жамалидинов 22 жаштагы балбан Ош облусунан келген. Ал эми анын бет маңдайындагы Бакберген Мирислам Беков 21 жаштагы Талас облусунан келген балбан. Бул эки балбан тең биринчи разряддагы спорт чеберлери. Жаш балбандар 21-22 гана жашта кимиси эми жеңишке жетет. Көрөбүз айтор Нурислам Жамалидинов атаандашынын аранан узун бойлуу экенин да көрөбүз. Эми бул узун бойду кандай колдонот көрөбүз. Ал эми анын бет маңдайында турган Бакберген Мирислам Бековдун кармаштарындагы Демек Бакберген Мирислам Бековго упайлар ыйгарылат. Жана байкайлы. Азыр Бакберген Мирислам Беков 3-0 эсебинде алды да. Нурислам Жамалидинов айтор азырынча упай ала элек. Чындыгында эле бул жерде бойдон дагы эң негизгиси балбандардын мындай ыкманы колдоно билүүсү, атаандашынын кыймыл аракеттерин колдоно билүүсү, жыйынтыктарын берерин билүү жана азыр көккө жалпы дагы бир упай берилет. Эсептер менимче 5-0-5ке жетти. Жана Бакберген Мирислам Беков ушул жерде бир упай ала турган болсо, анда ал жарым финалга чыгат. Жана бали мен анын бир чыкканда көргөнүм каршылашууларга бою алдыганча кичинекей экен, утулуп калбагай эле деген, бирок азырынча 0-5 эсебинде алды да. Бул болсо анын чоң бир тажрыйбасынан дагы кабар берет. Жана алыш деген белгиден кийинки эки балбандын тирешемде мен жеңип калат. Нурислам Жамалидинов жок дегенде чейрек финалдын ырымына упай алып калабы, же болбосо ушуну менен бул жылдагы өлкө чемпиондугунда байгесиз калып калабы дагы көрөбүз. Айтор эми жеңген балбан жок эле дегенде коло байге үчүн дагы күрөшө мүмкүнчүлүк бар дегиче Бакберген Мирислам Беков бир упайга ол дагы кармашып дал ушул жерден жыйынтыкталат. Финалдык жарым финалга дал ушул көк бурчтан балбан жетти. Жана Бакберген Мирислам Бековду чындыгында биз мындай жеңиш менен куттуктайбыз дагы. Эми жарым финалдыктарды күтөбүз. 70 килограммда салмакта Кадырбек уулу Бактияр, Талас, Кубатбек уулу атлет Исхак Разаков.